Göçмөн, жарым göçмөн жашоо кечирген кыргыз эли аалам жердин элесин берген боз үйдө эзелтен жашап келген. Жасалышыгы доор өткөн сайын улам жакшырып, аягында ажайып курулма катары калыптанган. Көчкөндө ыкчам жыйылып, конгондо ыкчам жайылып, жор туулчулуктун, көчмөндүктүн шаймашай агымына куп ылайыкташкан. Анын тулкусын таасындап, тогуз кырынан чечмелеп келсе, түптүү акыл, түгөнгүз казына ачылат. Кыргыздын теңдик дүйнө таанымын тактап, эр менен аялга тең бөлүнүп, ак менен карага, оң менен солго тең караган кеңпейил кыргыз мүнөзүнө айгинелеп турат. Боз үйдүн пайда болуу мезгили тарыхый жактан коло доору деп божомолдонот. Андай болсо, 4000 жылдык тажрыйба менен акылдан сарыгып чыккан боз үй 4 мезгилдин баарына ылайык келип, тоого да, өрөөнгө да бирдей жарашып, көтсө артына алып кеткендей чакан, консо жайылып, айылды батырган кенен керемет курулма. Ар мезгилдин аба ырайына туруктуу келип, кышкы кардан, жаз күзгү жаан чачындан сактап, жай чилдесинде күндүн аптабын да тоскон боз үйдүн ички, сырткы жасалгалары да ар мезгилге карай алмашып турган. Боз үй кастарлап тигилип, каадасы менен чечилген. Үзүк туурдугу, боолору, жабуулары да мезгил менен жаңыланып турган. Айрыкча көч сапарында көч алды менен жакшы ниетте үй ичин, үй тышын, кийим кечесин кезеги менен жаңылашкан. Уул үйлөгөндө өзүнчө түндүк көтөрүп өргөө тигишкен. Келген келин жаңы үйгө кирген. Ошентип айылга жаңы түтүн кошулган. Айрым учурларда жаңы өргөө кыздын себим менен кошо берилген. Жаңы тигилген өргөнү аластап, эшигин майлап, чачыла чачып, анан киришкен. Көтөрүлгөн түндүктүн урматына өрлүктөө же үй көрүү салты өткөрүлүп, тууган урук, карым катыш чогулуп, кошумчасын беришкен. Бул да болсо жаңы курулган бүлөнү колдоо максатында жасалган. Кыргыз боз үйүнүн керегеси кенен, ууктары узун келип, аяк жагы ийилип, ошондуктан түндүгү бийик келип, ичи кенен болушу менен айырмаланган. Боз үйдүн сөөгү жыгаштан жасалып, түндүгүн жасаган уста түндүкчү, керегесин жасаган уста керегечи, уугун жасаган уста уугчу деп аталган. Жалпы сөөгүн толугу менен жасаган боз үйчү усталар да болгон. Боз үйдүн көлөмү 4 канат, 6 канат, 8 канат, 12 канат болуп бөлүнгөн. Ууктарынын санына жараша 50, 75, 80, 100 баш деп чоң кичинелиги аныкталган. Боз үйдүн жасалышы көп убакытты, көп кол, көп мээнетти талап кылган. Ошого жараша узакка кызмат кылган. Бир боз үйдүн жасалгасы толук бүтүш үчүн жыгашчылар, зергерлер, оймочулар, шырмачылар, саймачылар, өрмөкчүлөр, чырмакчылар, эшмечилер, түймөчүлөр, бычмачылар, тикмечилер тырмагынын учун, көзүнүн курчун, каруусунун күчүн сарп кылышкан. Боз үйдүн эң чоңу Ак Ордо же Ак Сарай аталып, анда ажоолор же кандар жашашкан. Анын сыртына чум ак кийиз жабылып, ичи тышы, боолору ашкере жасалгалуу болгондугу санжыралык маалыматтарда айтылып калган. Ак Ордодо курултайлар,
элдик жыйындар өткөн. Элчилер, кошуна эл өкүлдөрү тосулган. Андан кийинки чоңдуктагысы ак өргө аталып, анын чоңдугуна көркү жарашып, колунда бар эл башылардын, бек, бийлердин ордосу болгон. Анын да ичи тышы ар бир колдонулган буюму ашкере кооз, ошону менен катар орундуу, жарашыктуу кылып жасалгаланган. Дегеле өргө өзү кара күчтөрдөн коргосун, үй ичи тынч болсун, аруу болсун, жараткандын мээри куюлуп турсун деген ниетте ак кийиз менен жабылып, ак өргө аталып келген. Анда сөзсүз эл башылар эмес, жөнөкөй кишилер, кадырман аксакалы бар нарктуу үй бүлөлөр жашашкан. Өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, орто жасалгалуу үйлөр боз үй аталып, жай турмуштун, ак карага теңдиктин, чум ак эмес, оң солдун, асман жердин ортосун карманган калыстыктын үлгүсү катарында жөнөкөй элдин тереңдигин, касиетин туюнтуп турган. Боз үйлөрдүн чоң кичинелиги үйдүн эркегинин дараметине ылайык. Ал эми ички сырткы жасалгасы аялдын чеберчилигине жараша болгон. Жолум үй, боз үй болуп калыптанганга чейинки үй. Боз үйдүн чакан формасы. Боз үйдө эле керегеси жайылып, уук тагылып, түндүккө бириккен. Шашканда көч сапарында төрөт кабыл алыш керек болгондо, керегеси жок эле уук менен түндүктү бириктирип жасай коюшкан. Боз үйдөн бат курулгандыгынан улам, жолдо кура койгонго ылайык деген мааниде жолум үй аталып калган. Ошондой эле ал өтө чукул шартта, айрыкча жоокерчиликте, соодагерчиликте, убактылуу шарттарда пайдалана турган турак жай болуп колдонулган. Түз жерде жашагандар сүйрөмө, ал эми тоолуу жердегилери жүктөмө жолум үйдү колдонушкан. Боз үй толугу менен калыптанганга чейин жапма, буума, сайма, чум, итарка же сойломо сыяктуу алачыктар колдонулуп келген. Боз үйдө кыргыз жашоосу уланып, тарыхы башталып, маданияты калыптанып, ой чабыты кулач керип, дүйнө таанымы түптөлүп, аң сезими ааламды кабылдаган. Бардык нерсеге аяр мамиле кылып келген кыргыз эли жашаган ордосунда кастарлап таза туткан. Ошондон боз үйгө карата терең философиялуу эрежелер калыптанган. Боз үйдүн желбоосу теңдиктин белгиси катары бааланып, ага асылып, артылганга болбойт дешкен. Боз үй ичинде жаман сөз сүйлөнгөн эмес, урушса береке качат дешкен. Үйдө ышкырбаган, үйдү тегерене баспаган. Коломтонун оту тирүүлүктүн, берекенин, мээримдин, сүйүүнүн оту катары кабылданып, отто өчүргөн эмес. Түндүктүн бийиктиги бакубатчылыкты, керегенин кеңдиги бардарчылыкты, бектиги туруктуулукту, үйдөгү бапыраган көпчүлүк ынтымакты, казанда бышып турган аш токчулукту, түндүктөн чыккан түтүн жай турмушту туюнтуп турган. Ошондуктан түндүгүң бийик болсун, керегең кенен жайылсын, керегең бекем болсун, өргөөң башка толсун, казаның ашка толсун, түндүгүңдөн түтүн түз чыксын деп бата беришкен. Түшкөн түндүк, чачылган күл, көмкөрүлгөн чамгарак жамандыкка жорулган. Ошондуктан түндүктү бек карматышкан. Коломтонун гүлүн дайыма жыйнап турган. Боз үйдүн сөөгү, уук,
кереге, түндүк, босого деп бөлүнгөн. Кийиз бөлүгү туурдук, үзүк, түндүк жабуу, эшик жабуу, чий бөлүгү канат чий, ашкана чий, боолору чалгыч, тизгич деп бөлүнгөн. Боз үйдүн эшиги чыгышка каратып тигилген. Бул өз кезегинде адамзатка жарыкчылык берген күнгө, үйдөн чыккандагы сый урмат болгон. Боз үйдүн эшиги жапыс болгон. Алда өз жашаган ордосуна, коломто отуна сый урмат болгон. Себеби үйгө киши эңкейип кирип, эңкейип чыккан. Түндүк ааламдын белгиси, төгөрөктүн төрт бурчун туюнтуп, алкагы мезгил менен мейкиндикти чагылдырып турган. Каймана маанисинде үй ээси катары, түз маанисинде салмагынан улам түндүктү адатта эр киши көтөргөн. Жоодон кырылып, жортуулдап кетип, түндүк көтөрөр эр калбаганда, айласыздан түндүк тиреген баканды аялдар көтөрүп, бакандын баш жагын ырымдап, эркек балага карматышкан. Бул эл коргогон эрдин тукуму үзүлбөсүн деген тилек болгон. Боз үй кыргыздын көчмөн жашоосунун нак үлгүсү. Көчүрүп кетсе ыкчам, жыйып алса чакан. Анын ичинде артык дөөлөт жок, ашыкча буюм жок, керек, зарыл гана оокат камтылган. Мал дүйнөнү ашкере чогулткан эмес кыргыз. Дөөлөткө артыкча байланган эмес кыргыз. Боз үй кыргыздын дүйнө таанымын, теңдик көз карашын туюнтуп турат. Анда ак менен кара тең, бар менен жок тең, аял менен эр тең. Ошон үчүн эри шаркак, ошого эр жак бар, эпчи жак да бар. Эр менен аялдын өз орундары бар. Бул өз кезегинде эки башаттын өз ара сүйүүнүн, шайкештиктин үлгүсү. Боз үй ынтымактын, биримдиктин үлгүсү. Анда ата менен эненин, уул менен кыздын өз ордулары бар. Улууга урмат бар, кичүүгө ызаат бар. Көп болсо үлөшүп, аз болсо бөлүшүп жашап келген биримдик бар. Сыйдын жогорку үлгүсү боз үй. Анда төрдөн тарта, улагага чейин эл тегерете отурганда ар ким өз ордун таап отурган. Анткени жашына карап, жолуна карап, орун алуу, өз ордун билүү, башкаларды да баалап, жашына, кадырына, сапатына карап сыйлай билүү кыргыздын жаштайынан калыптанган баалуулугу болгон. Боз үй жаратылышы жактан таза, коопсуз, анткени жыгач да, тери да, жүн да, кебез да табияттан алынат. Ал ысык менен сууктан коргоп, зыяндуу нерседен сактап турат. Киши табияттын кучагында жашап, андан кубаттанат. Дайыма табият менен байланышта болот. Себеби түндүгүнөн көк көрүнөт, таманынан жер туюлат. Желдин үнү, суунун шары угулат. Табиятка да сый мамиле кылуу боз үйдүн үлгүсүндө даана көрүнөт. Аны жасоодо ашкере кор кылгандай көп нерсе талап кылынбайт. Керегин пайдаланат, ашыгын ысырап кылбайт. Боз үй абдан көрктүү болуп, анын жасалгасындагы ар бир элес, ар бир оюунун каймана мааниси, коргоочу касиети болгон. Андан сырткары колдонулган түстөр дагы табиятты чагылдырып турган. Боз үйдүн ичи босого, төр, эр жак, эпчи жак, коломто деп бөлүнүп, жалпы үй оокаттары, бүлө мүчөлөрүнүн буюм тайымдары, кийимдери ошого жараша жайгашкан.
Босогонун карама-каршысы болгон төр сыйлуу орун болгон. Төргө сандык коюлуп, ага жууркан төшөк жыйылган. Төрдүн оң жагына алабакан коюлуп, ага чепкен, тон, ичик, тебетей сындуу сыйлуу кийимдер илинген. Төрдөн караганда оң жак, босогодон киргендеги сол жагы эр жак аталып, алабакандан босогону карай эр кишинин кийимдери, кемер куру, кисеси, курал жарагы, шаймандар илинип, босогого жакын эр токуму коюлган. Ал эми керегеге камчысы илинген. Босогодон киргенде оң жак, төрдөн сол жак, эпчи жак деп бөлүнүп, төр жагына текче, андан бери күзгү кап илинген. Андан бери аялга тиешелүү буюмдар ирети менен жайгашкан. Коломто тушуна ашкана чий тартылып бөлүнүп, чыгдан деп аталган. Чыгданда текче, сере, үкөк, жаргылчак, сокку сындуу буюмдар коюлуп, азыктар сакталган. Идиш аяктар да ирети менен жайгаштырылган. Коломто боз үйдүн ортосунан орун алган. Анда тулга, казан жайгашып, түнү от жагылган. Түндүккө түнү ай конуп, күндүз күн тийип турган. Коломтодо чартылдап от күйсө, түтүнү түндүктөн түз көтөрүлүп, көккө чубаган. Боз үй кыргыздын үйү. Ошондуктан отурукташып, ал тургай шаарлашып кетсе да, уул үйлөп кыз узаткандагы, балалуу болгондогу той салтанаттарда боз үй тигип эл чакыруу, боз үйдө элден баталуу, негизги ырым жөрөлгөлөрдү боз үйдөн өткөрүү азыр да уланып келет. Киши акка моюн сунганда, акыркы сапарга узатуу зыйнаты да боз үйдө жасалат. Бул да болсо боз үйгө болгон эңсөө, кусалык, ошону менен катар ага болгон сый урматты айгинелеп турат. Түндүктөн түшкөн аруу нур ар жанды турсун агартып.